Майкул Кулибай бериңиз. Саламатсыңарбы? Менде мындай суроо болуп атат да, кайсыл жанагы эмеден рейсти текшерсе болот. Мен бир сайттан текшерсем, менде отсутствует деп атат, бирок андай рейске кирди деген эмес экен. Карталарым бирок блок болуп калды. Үчөө тең. Анда реестрде бар экенсиз, Шайыргүл. Сизди анда ошо азыр Москвадасызбы же областтасызбы же кайсы шаардасыз? Москвада. Анда МВДне кайрыласыз, жашаган жериңиздин ошо полицейскийлерге. Алар сизди точно айтып беришет. Азыр реестрде бар экенсиз да. Айтып атпайсызбы өзүңүз? Бирок отсутствует деп чыгып атат да. Отсутствует деген бул бар деген десем, жанагы комментарийде бул жок деген деп атышат да балдар. Жок дегенде, отсутствует деген жок деген. Жок, картаны өзүм блокировка кылып эле кайра ачып коюп атат да, ушундай случай болду биздечи. Өзүм блокировка кылып кайра ачып койгон учурлар катталып атат. Сиз банкка эле кайрылыңыз, банктан чечет сиздин маселеңиз. Мен жок экенмин реестрде деп скриншоту жөнөтөбүз перепискада. Мына көрүп атат, мен жокмун реестрде. Силер киргизип атасыңар, давайте чыгаргыла, МВДга барыш мага шарт эмес. Себеби менде жок деп атат базада деп. Ошентип айтсаңыз ачыш керек. Мен эртеңкиде мына вторникке запись болуп койдум МВДга. Барып көрөйүнчү эмне дейт экен. Макул анда. Рахмат силер. Ийгилик. Жакшы барыңыз. Күмүшай бериле, андан кийин Дамир, андан кийин Азиз берсин да. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Мен суроом, паспортум бүткөн да, 3-ндө, марттын 3-ндө мен жаңы алгам бул жактан. Эски паспортум менен рейске түшүп калыптырмын. Кандай кылса болот, эмне болот? Ошону билип айтам да. Eski pasport менен? Сага апарыш, эмне болот? Eski pasport менен келип калыптыр. Ал уже Eski pasport, жаңы паспорт эгерде фамилия атыңызды өзгөртсөңүз, анда башка кеп. Фамилия атыңыз ошол эле ойдон да турабы? Ошол эле ойдон, Анда сиз реестрге түшүп калыпсыз. Анда сиз МВДге кайрылып, реестрден чыкканга аракет жасаңыз. Штрафыңыз эч жерде жок, турабы? Эч жерде жок, медицина баары. Болду. Ошол реестрден чыкканга аракет жасаңыз, азыр ушу МВДге барып, реестрден чыктым деген справка алыңыз, маалымат. Антесе паспортуңузду дагы айтасыз, мына паспорт жаңы алдым депчи. Ал срогу бүтүп калды деле да, Срогу бүткөн, ошонун үчүн да түшүп калышы мүмкүнбү реестрге? Жок. Ал эч кандай тиешеси жок. Реестрге түшүп тиешеси жок дейсиз, Сыбага апарыч. Булар дагы менен киргизиш керек го, ФМС алып барып, ушундай жол барбы? Алмаштыргандан кийин Россияда алдыңыз паспорту турабы? Ооба, бул жактан алдым. Барыш керек. Жаңы алдым деп уведомление айтып коюш керек. Вот ошону жасабаганыңыз үчүн мүмкүн киргизгендир. Барып көрүңүз ошону сиз. Может тез эле чечилип калат сиздин маселеңиз. Ооба. Хорошо, рахмат. Если реестрге түшүп калгандан кийин негизи кирип чыкты кылбай эле койсо болот, Регистрация тиги карточкалар жок да, бир таанышымдын, чогуу жашаган кыздын. Реестрден биринчи чыкпай эле коюш керек, Бирок бияктан жасата алабы регистрация тиги красный карточка эми Сахарова полный? Жок, реестрден биринчи чыгып алып, анан кирди чыкты кылабы, башкасын кылабы, башка ал. Реестрден болгондон кийин, мына азыр эле мурунку жарандар айтып атпайбы, биз реестрге түшүп алып Кыргызстанга кетип калдык депчи. Эми эмне болот деп. Алардыкы кандай болгонун баягы граница кишет да, границадан өтүп атканда. Азыр бул жаныңыздагы жаран жанагы немеңиз, кошунаңыз ошол реестрден чыксын, регистрация жок болсо регистрация даярдасын. Андан сырткары берки трудовой договор жок болсо трудовой договор. Калган документтерин медицинадан өтүп келсин. Баарын Сахаровадан. Анан реестрден чыкканга аракет жасасын, МВДга кайрылсын. Реестрде болсо азыр биринчи МВДга барсын ал дагы. Сиз менен чогуу элечи. Анан жаза. Макул, рахмат. Ийгилик. Так, бизде Дамир берсин, анан Азиз, андан кийин Назгүл берет. Анан НЗР берет, НЗР. Андан кийин Назгүлдөн кийин НЗР. Пат-паттан беребиз. Валейкум ассалам. Алдына рахмат, Кубатбек. Менде бардыгы таза да иним. Мен 13 мартта текшергенимде
реестрде жок деп чыккан да, отсутствие депчи. Анан кече обедтен кийин Тиньковдун блок болду дагы, ошо сайтка кирсем, мен реестрге түшүп болдум да. Сбербанк менен ипотечный картам пока тынч эле. Мен ипотекам да бар да, былтыр ипотека алган болчумун. Анан менде бир баягы күмөнүм бар. Менин ишканам ошо мен жашаган жерге баягы уведомление жибербейт да, мен такырда жашаган жериме фамилиясын регистрацияны узата албайм да, кыла албайм, жасай албайм ошодончу. Аны 2 жылдан бери ошентип жүрүп, былтыр данный время иштеп атат деген справка менен гана узаткам да регистрациямычы. Ошондон болуп калышы мүмкүнбү? Мен жабер койгон Алыспак апар, сиз да айтсаңыз мал. Уведомлениянын өзү негизи ишканаңыз кандай ишкана айтыңызчы мага? Транспортный институтки? Мострансавто, ооба. Мострансавто бул государственный бе баягы муниципальный, шаардык? Ооба, государственный. Московский область боюнча бүт Мострансавто аталат да. Отдел кадры менен сүйлөшүп көрбөдүңүзбү барып? Мен ушул проблема болгондо, ошол отдел кадрыма 2 отдел кадрыбыз бар да, биз кичинекей контора, анан чоң конторабызга барып, ушул тууралуу урушуп да кеттим менчи. Силер мен официально иштеген жеримен мени нелегальный кылдасыңар деп. Жибергиле ошол МВДга деп 2 жылдан бери. Ушуну МВД такыр эле ар жылы барам дагы сенин трудовой немең бизде базабызда жок деп айтып беришет да. Биз сени көрө албайбыз депчи. Дамир ака, мындай сиздики. Сиздин булар ошол трудовой договор сизди жумушка алганда башында 3 күндүк убакыт өткөрүп жүрүшөт да буларчы. 3 күндүк убакыт өткөрүп жүрүшөт дагы. Анан кийин жөнөтпөй коебу. Бирок сиз иштей бересиз официально, бирок МВД бул жөнүндө маалымат ала албай калат да. Анан ошол справка гана сизге жардам берип калат да. Ошол учурдачы. Эгер уведомление берилбесе, уведомление справканы алар по факту карап туруп, анан кийин жанагы чындап эле бул бар турбайбы деп туруп, анан кийин узартып беришкен да сизгечи. Эми булар азыр автоматический проверка болуп атат да булардачы, автоматический проверка болуп атат. Автоматический проверка болгондо булар общий база аркылуу эле уведомление келгендерди карап, келбегендерди да карабай ошону карап чөнөгө киргизип атат да. Сиз эми дагы справканы көтөрүп алып барасыз да ошол жака. Мен азыр иштейм, бул киргизип калганыңар ошибочный болуп калды. Себеби уведомлениени убагында жөнөтпөй калышкан экен. Мына азыр справкам бар, мен иштейм ушул жерде. Мен налог төлөйм. 2 НДФЛ да алып алыңыз, платина. Немеденчи, бухгалтериядан. 2 НДФЛ да алып алыңыз, налог төлөгөндөрдүн. Мына мен ушунча налог төлөп атам. Мынча айлык алам. Но иштейм, бул ишкана муниципальный. Бу жерде ошибка немелер болуп калды. Эми ушуну кантип чечсем болот силерге жөнөтүш үчүн деп сураңыз, айтып берсин. Анан мен ответим дагы мындай: сиз иштен увольнение жазасыз дагы. Сизди булар увольнение кылып туруп, анан кайра ишке алат кылыш керек. Кайра ишке алгандан кийин анын уведомленияны ошо 3 күн ичинде жөнөтсө, ошондо сиздин маселеңиз чечилиши керек. Себеби илгери буга караган эмес да. Илгери эч кимдин иши деле жок болчу. Бул уведомление дегенди кече жакында эле катуу карай баштады. Так как трудовой договорлорду ФМС, ОМВД активно текшере баштады да. Активно текшере баштады. Анан ошого уже сизге окшогондор азыр бизде легально жүрөсүңбү, нелегально жүрөсүңбү? Мага ошол данный время баарын катуу карай баштады. Рейтинг айнап. Сиз түшүнүп справканы көтөрүп алып барыңыз. Чыгарыш үчүн. Жардам бериш керек. Жардам бериш керек, себеби булар сизди жок деп туруп киргизди, трудовой договорду. Себеби уведомление берилген эмес да. Сиз көтөрүп барасыз по факту, мына мен иштейм деп айтып атам го. ДНДФЛарды көтөрүп барыңыз, налоговыйларды. Сведение о трудовой деятельности деген бар, эмеде госуслугиден кирсеңиз, аны көтөрүп алыңыз, или МФЦда мои документтерин алып барсаңыз болот. Сиздики по остальным, по налоговый боюнча базада барсыз да, МВДда жоксуз. Ошол мен госуслугга кирдим дагы, бүт ошолорду распечатка кылдым өзүмөчү. Менде налог келди. Ошолорду алып алыңыз, ошолорду алып барыңыз. Өкмөттүн баягы барагында мен бармын дагы, именно МВДда жок болуп калатам да. Ошондой. Себеби уведомление жөнөтүлгөн эмес, эми илгери жөнөткөн эмес да. Илгери эч кимдин иши жок эле. Сиз мурунтан иштесеңиз керек. Илгертен азыр.
Ошон үчүн эми аларды деле күнөөлөп жакалаган деле бир жагынан туура эмес болуп калат. Эч ким сураган эмес, эч ким эле ойлогон эмес бул керек деп азырга чейин көбү билбейт. Ошон үчүн ошон үчүн армян коллегам бар, ушул жерде чогуу жашайбыз. Аныкы проблемасы жок да, ошого таң калышты болот. Экөөбүз бир жерде иштейбиз. Армян эми сизден кийин киргендер, аныкын жөнөтүп түшкөндөр ким билет дейсиз. Аларга башкадыр. Сурайын дегеним, ошо справка менен ошо на место аларды чыгарып коюша алабы МВД? Ошо справка негизинде. Чыгарып коюш мүмкүн, ооба. На место болсо деле бир 3-4 күндө чыгарат. Ал жака запрос жөнөтөт да. Бул жанагы сайттын администрациясы башка көрөт канча. Ал жерде хакерлер, гиктер отурат. Силер берки администрация башка. Анан ал жака администрациясына жөнөтөт. Алар карайт. Менде ипотека деле бар го, эми ошо булар депортация кылбаш керек го, же кылып деле койро ипотеканы карабайлы. Кылбайт. Сизге штраф менен как максимум штраф эле болуш керек. Ыспек Акбарович, кошумчалаңыз. Сиз туура айттыңыз, баарын кеңири түшүндүрмө бердиңиз. Мен оюмча кошумчам жок да, баары туура айтылган сөздөр. Кошулам. Хорошо, чоң рахмат. Юристке кайт. Рахмат. Азиз андан кийин не берет? Назгүл берет. Азиз, бериңиз, Назгүл даярдаңыз. Assalomu alaykum. Алейкум ассалам. Men registratsiya, перерегистрация болобу? Мени регистрациям данный моментте регистрациям общагада болуп атат да. Анан ошону домго койдуруш керек болуп атат. Жашап аткан азыр хозяиным коюп берем деп атат. Бирок тиги общагада турган регистрация базада барбы, жокпу? Если азыр перерегистрация кылсам коюлабы же отказга келип калышы мүмкүнбү? Жок, келбейт отказ. Себеп дегенде хозяин чогуу барып жасатасыздар да, же неме аркылуу жасатасызбы берки эле. Интернет аркылуу. Запись жооп берип анан через госуслугу жасайбыз деп атат. Официально иштейсизби? Договор барбы? Договор. Болду, ошо на основании договора место жительстваны ошо алмаштырып атасыз и все. Бул эч кандай сизге тоскоолдук жок. Мен оюмча азыр реестрде барсыңызбы? Ооба, барбыз. Реестр эмнеге байланыштуу сиздер реестр киргизиптир? Ошо кече мурда күнү кирип калдык да, анан ошо регистрация боюнча МВДга запись кылайын десем, ал Москвада 100 километр алыста экен да. Обжитияңызбы? Азыркы данный моментте регистрация. Анан хозяин айтсам ушундай болуп атат десем, ал айтат, мейли регистрация коюп берейин дейт. Ооба. Регистрация ошактын МВДсына записке жазылсам болот да. Жакыныраак дегеним да. Биринчи регистрацияны бүтүрүп алып анан кыласыз да записти. Ооба. Негизи алар өздөрү айтат, сиз реестрде бар экенсиз, биз сизди регистрация кыла албайбыз деп. Регистрацияды кылып атканда ал жактан обжитиядан чыгып келиңиз, анан кийин биз кылабыз дебейт да, билесиз. Узарып кете берет ал нерсечи. Анан эгерде биякта болбой калса, обжитияда тура берген болосуз, кайра ошол жактагы МВДге кайра кайрыласыз. Реестрден чыкканга аракет жасаңыз 30 апрелге чейин. Бул 30 апрелге чейин атпайбы? Кече күнү таныштарым границага чыгып келебиз деп бүйтүптүр да. Анан Россияда кетип баратып, гаилер токтотуп, ушундай граница чыгып кайра келген табыбызды ушундай рейске чыгып калып десе, алар айтыптыр да, гаилердин сөзү бул эми. Өздөрүнүн сөзү, гаилер айтыптыр. Сер баары бир өтпөйт десе, бул дагы бир айга узартышы мүмкүн. Анткени МВДнын баары толуп калды. Запись кылайын десе, азыр уже период бир айга даже запись болобуз деп айтат. Скорее всего, узарышы мүмкүн деп атыптыр да. Анан баягы кыргыздар тек узарат десе, дагы чартаңмай тээп биле беребиз да. Ооба. Анан же башында түшпөйбү, башында түшпөйбү, 20 болгондо түшүп калганда такыр болуп атат. Ооба. Мага жазып атышат, болбойт атат. Кандай болуп атат, жакшы элеби сиздерге? Комментарий жазып койсоңор. Ооба, кечиресиз Азиз. Жакшы эле? Все болду. Анда перерегистрация кылдыра берейин. Болот буюрса.
Отказ келбеши мүмкүн, Келбейт. Бирок реестрде тура бересиз. Реестрде чыкканга аракет жасаңыз. Ошо регистрацияны кылбай коюшу мүмкүн, айтып атам го, сиз реестрден бар экенсиз, чыгыңыз депчи. Анда өзүңүз МВДга кайрыласыз, ошо 100 километрден ары. А эгерде жок, Москвада регистрация кылып, анан бу жерде реестрде тура бересиз да, Россия общий кайда турбасаңыз, Россиянын ичинде реестрде тура бересиз да, кайсы шаарга барбасаңыз. Регистрация жасай бериңиз, эгерде алыс болуп, ошо МВД аяка МВДга баргым келбей атат десеңиз, бияктан МВДга киресиз, регистрация кылгандан кийин. Хорошо, ладно, рахмат мейли. Так, ким НЗР ким о? Ошо бергиле. Андан кийин Алло, assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Алейкум ассалам. Омат андан. 2022 Сахарага барып өткөнмүн, ошол бойдон барган эмесмин. Кыргызстанга барып кайра келип эле жүргөнмүн. Кече февралда границага кирди чыкты кылып, Сахарага барып өттүм. Регистрацияны 3 айлыкка жасаттым квартирага. Мурдагы күнү эртең менен реестр текшерсем жок экен. Эртеси күнү эртең менен Сбербанктын блокировка кылып калып, текшерсем реестрге кирип калыпмын. Аны реестрге киргенден кийин Сахарага барып тапшырганыма 1 ай болуп калган. Кече реестрге киргенден кийин барып Сахаровадан алып келдим ответini, результатını. Буга чейин официально иштеген эмесмин, только таксиде иштегенмин. Яндексте баягы самозанятый болуп иштеп, ошонун договору бар. Бирок ал договорду жарабайт деп ошондой дешип атат. Азыр регистрациянын базада бар, Сахарованын баягы результаттары бар. Если эртең понедельник күнү МВДга бара турган болсом, трудовой договор сураса, мен бул жактан сатып алып туруп барсам боло береби, же регистрация, то есть официально же ишке кире элекмин, трудовой договор жок деп туруп барайынбы? Трудовой жок деп барганыңар оң болот, себеп дегенде сизде мөөнөт бар да, жумушка кирүүгө. Сиз уже кирди чыкты кылып келдиңиз. Бирок реестрде бармын деп ошол жолундагы айтсаңыз, сизге жеңилдик болобу деген ойда. Жок, сатып алам деген ал действительно болбойт. Аны обязательно регистрация болуш керек. Же болбосо экинчи вариант, ошо ишканага киргенге аракет кылыңыз. Кубат берки жолун айтып берсеңиз, ГПХ аркылуу анда жагандай буга. Жок, азыр кандай жол бар? Если реестрде болсоң, бул жерде азыр 1-2 вариант бар, ишке кирген официально. Бирок реестрде болсоң, официально ишке кире албайсың деп ошондой дешип атат. Ошо реестрден чыкканга аракет жасаңыз, азыр реестрден чыгыңыз. Айтыңыз, мына жаңы мен кирди чыкты кылып келгенмин, мына регистрациям бар, медицинам бар деп. Алар справка берет, справка бергенден кийин ошол реестрден чыгарган болот да. Анан ишканага кире бересиз. Бирок мен оюмча ишкана азыр кире берсеңиз эч тиешеси жок болсо керек. Ишкана алам деп атса. Жок, ишкана жок, реестрде турупсуз, биз сизди ала албайбыз жумушка десе, ал башка кеп. Негизи 30-на чейин наказание жок да, мен оюмча ала бериш керек берекилерчи жумушка. 30-нан кийин уже увольнение или отстранение от работы кылат да. Как указ президента бар да, 30-на чейинчи наказание жок дегенчи. Из-за этого бирок эми буларга ишенич деле кыйын да. Законду ушундай чыгарат да, пока ушундай болот, эми президент указ чыгарды, президенттин указын аткарыш керек да. Алам деп атса, жумушка орношо бериңиз. Бирок закон бар ошондо, ошону эстеп калыңыздар, ошону айтып коеюн мен да. Эгер жумушка алам деп аткан болсо, отдел кадров оформление болуп алыңыз, это вам плюс только. Жакшы болот. Азыр ошого мен регистрация мына Балашихада, Московская область экен да, ошол азыр Балашихага только запись менен жазылайын десем, азыр 20-сынан аркы жагына экен да. Кече 25-ине жазылганмын. Бирок 25-ин күтпөй эле эртең понедельник жөн эле барып туруп эле ошол жерден эле живой сурайын деп, живойча ошол нерсени кылайын деп атам да. Анан бирок эми көп мына жерде интернеттен, ютубтардан көрүп атам, трудовой договор базада болуш керек, ана деп ошондой деп атат. Бирок мен официально ишке кирген эмесмин, бирок ошол Яндексте иштейм, таксиде. Налог төлөп келем ошого чейинчи. Анан ошого Яндекстин договорун көтөрүп барсам кандай болот?
деген суроо. Же бул жактан же договор сатып алып барыш керекпи, же жөн эле без трудовой договор эле барып эле ушинтип көргөзүш керекпи? Бардык документтер жайында. Бирок официально пока не успел ишке киргени, 3 ай өтүп. Ооба, ишке кирген не успел деп айтасыңар. Ошол үчүн эле киргизгенсиңер деп болсочу, договоруңар жокчу. Яндекстин договору боюнча айта албайбыз эч нерсе, потому что ал жерде дуулик эки бир неме болуп атат да. Эки ача пикир болуп атат да. ГПХ деп жазат, бирок уведомление бербейт. Түшүнүксүз да. Договорду ГПХ деп берген, а уведомление бербейт экен алар. Уведомление бербесе, анда силерди МВД не признает. Анан неме Яндекстин договорун билебиз. Кайсыл жерге регистрация болсом, ошол жердин МВДсына барышым керекпи, же любой эле мына Москвада башка эле бир МВДга барсам боло береби? Жок. Кайда регистрация болгон жерге барасыз. Регистрация болгон жерге барасыз. Только ошол жерде карайт. Анан бир суроо, если реестрге кирип калган, границаны пересекать этип келгенден кийин регистрация жасай береби, кое береби же койбойбу реестрде болсо? Койбойт да. Азыр эле ушу маалыматты айттык, барып көрүшүңүз керек. Негизи алар регистрация боло бериш керек. Сизге миграционный карта берди да. Миграционный карта любой жерде сиз бул жерде легально жашаш, регистрация, легализация деп коет да. Ошол любой жерде аларды карабаш керек реестрдичи. Алар сизди биринчи регистрация жасап, анан кийин реестрди алар тиешеси болбош керек. Жок, реестрде турасыз десе, анда кандай чыгышыңыз керек да реестрде. Реестрден биз регистрация кантип чыгасыз? Сиз уже чыгып кайра келдиңиз. Киргизди да сиздичи. Миграционный карта берди жаңы, туурабы? Жаңы карта аркылуу регистрация обязательно болуңуз. Тез арада болуңуз. Колдон келишинче ошо 30-на чейин баарын бүтүрүүгө аракет жасаңыз. Понедельник, жана сиз айтып аткан понедельник болобу, вторник болобу, живой отчет менен бара бериңиз. Эгерде күтө берем, дагы записьте десеңер, запись алып алып деле элдер сиздер барыңыздарга мекендештерге айтып коюн, по возможности эрте барганга аракет жасаңыздар, записиңиздар күтө бербейчи. Записим бар деп очетте мына турам деп эле, билбейм, мен ушундай кылмакмын да, мен болсом. Себеп дегенде убакыт кетип атат, убакытты уттурбайлы. Анан реестрге түшкөн адамдар запрещено управлять транспортными средствами деп ошондой деп турат да. Мен азыр ошол реестрге кирип калганмын, бирок ушул таксиде иштейм. Пока ушул киргенден бери 1-2 күндөн бери жумушка чыга элекмин да. 30-апрелге чейин эч кандай неме жок азыр. 30-апрелге чейин сиздерди эми айдай берсеңиздер болот. Аны сизди неме берген жок да силерге. Андай уведомление, андай бир запрет берген жок да эч ким. Просто ошол жер ким ошол базада түшүп калса, если ГАИ короче, ППСтер текшере турган болсо, машинаны штрафсанкка алып кетет деген сөздөр. Ал боюнча так маалымат жок го менде. Сизде да жок пока. Алып кетчү. Бирок наказание азыр жок да пока. Сизде азыр шанс бар 30-на чейин ошо немеден чыгуу боюнчачы. Реестрден чыгуу боюнча. 30-на чейин реестрге түшкөндөр дагы ушул машина айдаса боло берет экен да, анда эч кандай наказание жок. Наказание жок да, пока указ берип атпайбы президентчи, чыгып алсын деп. Мен чыкканы кеттим дешиңиз мүмкүн, ошондон эмнеден чыкканы кеттим деп машина минип алып. Кийин уже 30-апрелден кийин уже мен ойлойм указ президентте бүтөт суроо, анан наказание башталат да. Мен ойча көп эле жүрөт да машина минишип. Анан дагы кезек берели. Кезек кандай? Айтыңыз аны суроо. Бир суроо. Кече бир байкемден жеңем экөө дагы ошол реестрге түшүп калыптыр. Мына Москвада эле участкой кичине тыйын берсеңер, мен өзүм чыгарып берем 2 күндө да, ошондой. Ошол участкойлар чыгарганы у них андай бар да, возможность чыгарган же жокпу? Бар. Тыйын тууралуу айта албайбыз. Тыйынды биз айта албайбыз. Бул прямой эфир. Тыйынды бербегенге аракет жасаңыздар, бул взятка деп эсептелет. Юридический тилден ушундай. Болду, рахмат жо. Омат Сейтматов батыраак беребиз суроону. Аз эле калды, бир 10 мүнөт 15 мүнөттө жыйынтыктайбыз. Андан кийин
Байке, менин очередимде суроо берип коюшту го тиги бала. Ой, Назгүл, какта жүрөсүң? Көрбөй калыптын силерди. Назгүл Мен көрөлү жана анда. айтканыңызда мен күтүп турам да, тиги бала менин ордумда жооп жаңылып берип койбодубу? Айтпайсыз бана. Макрур көрсөтпесеңиз мен адашып калам уже. 1 сааттан бери отуруп. Байке, мен 2 жаштагы балама регистрация жасабаганбыз. Кийин реестрге түштү. Кийин биз күйөөм экөөбүз түштүк. Эми 2 жаштагы баламы реестрден чыгарып, регистрация коебу же койбойбу? Регистрация коет, чыгарыш керек. Сиздердин аркылуу регистрация болот да ал. По родителям. Сразу эле ошо Egotам. Кандай жол менен чыгарсак болот деген да, же границага чыгып келип анан кайра баламды регистрацияга коебу? Жок, границага чыкпаңыз, МВДга кайрылыңыз по месту регистрации. МВДга барасыз, ошол жерде полностью айтып берет. Эмнеге түшкөнүңүздү, эмнеге түшпөгөнүңүздү. Анан эгерде эч кандай штраф, эч нерсе жок болсо, ошол жерде маалымат берет сизге, справка. Ошол справканы алып алып, ошол дагы кандай жолдору неме тиги акчаларыңыз култанып калса, аларды баарын чечесиз, ошол. МВДга барасыз. Байке, мен менин тааныштарым, көп тааныштарым регистрация мойдон эле башка документтерди вообще кылбаган тааныштарым реестрге кирбеди да, документ жасаган, официальный иштеген, баары бар тааныштар эмнеге киришип атат реестргечи? Ошонун себебин түшүнбөй атам да. Биз айта албайт экенбиз, алар МВДнын ордуна жооп берип калгандай болуп калабыз да. Эми алар өздөрү билет го, видимо, алар кандай, мен айта албайт экенмин, алар эмне үчүн түшпөй калганынчы. Кубат, сиз билесизби? Неге аларды түшүрбөйт? Саламатсыздар, мен берейин суроону. Менде кичине мына темадан тышкарыраак, мына таможенный контроль боюнча суроом бар, мынагы пин боюнча, персональный идентификационный номер. Мен 2014 паспортумду алмаштырганымда черный списокко түшкөндөн кийин аякта айтышкан пин тоже менять, ОМС номер деп коет экен го бизде. Ошону алмаштырып, нелегально это уголовное дело возбуждение болгон, аны жаптык, следственное управленияга барып не кылып бүт делолор жабылган. Бирок азыр мен срогум бүтүп Москвада паспортум, бияктан паспорт алып атканымда эски өзүмүн туулганда берген пин менен паспорт берип койду. Ошондо мен азыр кирди чыктыга кенен эле барып келе беремби? Мына пин номер международный болобу же внутригосударственный? Булар таможенный азыр киргенде паспортумда бөлөк пин менен, чыгып атканда бөлөк пин менен деп мындай эме кылбайбы, текшерүүгө албайбы? Ошону сурап билсеңиздер. Таможня деп неге айттыңыз? Мен түшүнбөй калдым. Таможня сиз экономический иштер менен иштейсизби? Груз алып кетесизби же груз алып келесизби? Жок, мигрант жөн эле иштеп жүрөм бул жакта. Анда таможня сизге акчаңыз алып кетип атсаңыз, ошо таможняга декларация жазасыз, ошол да таможня. Сиздики граница боюнча пограничниктерди айтайын деп атасыз. Пограничниктер кандай текшерет деп? Пограничниктер ошол сиздин фамилия атыңыз боюнча карайт, анан пин ал международный деп эсептелбейт. Негизи фамилия атыңыз ошо международный болуп эсептелет. Анан сиздики кайсы ID карт алдыңызбы бияктан, Москвадан? Жактан загран алдым. ID картты Кыргызстанга барып ал деп эмнеде Загран алдыңыз. Ошол жерде пин барбы? Ал жерде пин бар, эмедеги да, ал өзүм туулгандагы өзүмдүн оригинал пин. Эскисин оригиналын берди. Азыр кандай неме болуп атат сизде? Реестрде турасызбы азыр? Жокпу? Алло. Омат. Реестрде жок экен, бул ошону сурап атат, жанагы чыгып келсем азыр пин боюнча эле бунун вопросучу. Пин боюнча пин международный болбой калбайбы? Кири чыкты кыла беремби дейт ошо эски пин менен дейт. Кири чыкты кыла берет эски пин менен, ооба. Ооба. Так, Сейтматов. Кезекке карайбы, Сейтматов, потом на Рахате, потом там неме Куфупанда. Сейтматов батыраак коесузбу? Мына миграционный картада печать боюнча сурайын дедим. Ошо артына МВДга барып печать бастырыш керекпи же бастырбай койсок болобу?
Siz qaysi şahardasız? Moskvada. Moskvada. Закондуу түрдө эч кандай андай требование бүгүнкү күндө жок да. Бүгүнкү күндө атайын административный же бир жерде жазылган жок да. Ушул жерге бастырыш керек деп. Бирок полицейскийлер ошону требовать этип атыптыр. Анан эгерде ошолорду требовать этип атса, өздөрү коюп атса, барып бастырып кое бериңиздер. Закон түрүндө мен как юрист катары айтып атам, андай мен эч жерден таппадым да, окубадым андай нерсеничи, продленияны. Негизи коюп атышыптыр деп айтып атышат азыр жаңы боюнча. Жаңы келгендер ушундай деп. Мурда загранпаспорт менен кирип жүргөм да Россияга. Кыргызстанга барып загранпаспорт алмаштырып, кайра келдим да Россияга. Көмөккө барып, мындай барып айтыштын кереги жок, мен паспорт алмаштырдым деп. Жок. Регистрация аркылуу эле билип алышат да алар. Сиз регистрация кыласыз да в любом случае. Регистрация аркылуу эле билип алышат ушу. Фамилия атыңызды алмаштырбасаңыз, кылмыш иш кылбасаңыз, баары жайында болсо болду. Эч кандай уведомление эч кимге айтпайсыз. Печатьте ошол эгер требование ошондой участковыйлар же башка жакта требовать этип атса, барып жасаткыла. Мен айта албайм, но законду мен полностью карап чыктым, андай мына жерге барыңыздар, бастыргыла деген мындай окубадым да, эч жерде таппадым. Рахмат. Так, андан кийин Нарахати, андан Куфупанда брат берет. Нарахати бергиле соң. Андан кийин Куфупанда. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Буга чейин жанагы кызыл карта боюнча айтып кетишти. Кандай карта болот ал? Ошону сурайын дедим эле. Сахарадан өткөндө, биринчи өткөндө. Печердемен. Сахарадан мен 2019 өткөм, 2020 өткөм деп башталган, 21 өткөм, зеленый карта алгам, каждый год өтүп турам да. Кызыл карта Питерде берип атабы, жокпу? Ошону билейин дедим да азыр. Бул кызыл карта азыр андай деле немеси кажети жок. Негизи ошо өтүп аткан деле сразу берип атат. Негизи мына Москвада бергенди мен билем. Калган региондорду билбейт экенмин. Негизи кызыл картада ошол сиздин как бы полностью электронном виде сиздин фотографирование, дактилоскопия, медицина баары ичинде болот да. Анан жашаган жериңизди дагы ошол аркылуу текшерип турат. Чип турбайбы алдачы? Зеленый картада жөнөкөй эле лист турабы? Тигиде чип болуп турат. Чип аркылуу жана Кубат айткандай, булардын да максаты ошол кийинки да азыр уже текшерүүдө оңой да буларга. Тест вариант чыгып турдан да. Десек деле болот, бирок Москвага чыкты, анан сиздерде берип атабы, бербейт атабы билбейт экенмин Питерде. Эгерде берип атса алып бериңиздер. 2024 августта өтүп келдим да мен медицинач тапшырып. Каждый год өтүп турат, ошондо бербеди да. Ошондон кийин кызыл карта деп сурап калышты, сурайын дедим да, кандай болот кызыл карта деп. Кызыл картанын официальный уже требованиясы же болсо ушу немеге эле официальный киришүү ушу июльдарда деген сөздү угуп атам да. Июльдарда башталат депчи. Ага чейин эч ким мындай немете элек. Баягы токтотуп, мына кызыл картаң жок экен, давай жаса деген андай требование жок да пока. Бирок автоматически берип атышат аердечи, автоматически. Анын ичинде бизде ушу Россияда, ушу Москвада тройка дагы привязан. Жана Кубат айткандай, ошо передвиженияны, жашаган жериңи полностью чип аркылуу билип турат. Чиптин ичинде ошо айтып атам го, медицина бар, дактилоскопия, фотография баары ичинде кирет да, адам тууралуу ошо кызыл картанын ичинде. Рахмат жогонда. Болду окшойт э. Кыска мындай суроого апар, кыска эле жооп берип коюңуз. Кыска эле, нуска. Бул мындай жөнөкөй суроолор. Мерки суроолорго детально анан 2-3 суроо менен эме кылабыз да. Куфупанда бериңиз. Куфупанда брат, эртемебиз менен. Жакшы, рахмат бериңиз. Мен суроом, силер тема кылып кеттиңер наказание боюнча 30 апрелден кийин указ президент токтосо, анан буга чейин неге нелегальный жүрөсүң, официально иштебейсиң деп депорт кылып ийбейби? Гарантия жок дагы, э? Ооба. Ошого мен что-то сомнение болуп атам да. Выдворение же депорт кылышы мүмкүн. Депортация бул
Депортация бул уже принудительно. Бирок 10 күнүн ичинде ошо выдворение же депортация алсаңыздар, 10 күнүн ичинде обжалование кылсаңыздар болот. Депортация, выдворение полиция эле жасайт. Полиция жөн эле участковый же болсо жөнөкөй полицейский жасай албайт. Аны только руководители жасайт и заместителине уруксат берилген. Экөөнүн эле колу коюлуп, ошолор аркылуу гана депортация же выдворение боло аласыздар. Болгондо дагы биринчиден биздин кыргыз эл жарандарыбыз биз тил билбейбиз деп айтсаңыздар болот. Ал дагы убакытты алат. Переводчик керек же юрист керек депчи. Антпесе мен түшүнбөйм сиздердин жазганыңыздарды деп ошондой. Анан 10 күндүн ичинде кадимкидей эле жана мурда соттон неме решение чыгаргандай эле ошондой эле нерсени МВДнын решениясын биз обжалование кылсак болот. Сотко, бирок сотко. 10 күндүн ичинде. Же өздөрүнө берсе болот, начальнигине. Эч кандай участковый же жөнөкөй полицейский кое албайт сизге. Буга чейин көчөлөрдө, автобустарда, транспортто сурап атат правоохранительный сотрудниктер трудовойдо көргөн депчи. Мен айтчумун, жок, орношо элек мен азыр ошо тема менен жүгүрүп жүрөм. Трудовойдогор бербейт атып, ар кайсы калып айтып качып жүрөм. Анан 30 апрелден кийин эмне болот билбейм да. Жумушка орношуңуз ага чейин. ГПХ-ңыз же көндүрөсүң болуңуз. ГПХ бар. Болот ошо ГПХ менен налог төлөп туруңуз самозанятыйдан. ГПХ 2023 печаттын печаты бар, 24-25-тин печаты жок. Узартыңызга да койдуңуз. Койдуңуз. Рахмат. Ахмедова. Ахмедова, сурооңузду бериңиз. Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Саламатсызбы. Мен деген баардык документим бар. Регистрация бүт документ жакшы эле, анан картам иштебей жатат, ошону сурайын деген. Реестр текшердиңизби, реестрди? Ооба, текшергенмин, жакшы эле баягы мындай жок чыккан да. Анан картам метродо, магазинден иштеп жатат, анан перевод кыла албай жатам, ошону сурайын деген. Кыргызстанга. Банкка барасыз, кайсы? Сбербанкпы, сиздики кайсы? Ооба, Сбербанктагы, Тиньковтагы ошондой болот, экөө тең. Экөө тең болуп атат, Реестрде жоксуз, туурабы? Жок. Анда банк аркылуу эле байланышып, ошолорго жазып, жанагындай немелери бар да, вопрос ответы деген, обратная связь деген. Ошого жазып, неметсеңиз болот, же болбосо по месту жакын жерге ошо офиске барасыз. Тинькофф ошо жазуу боюнча, а Сбербанк ошо офисине барып эле сурайсыз, айтасыз, эмнеге меникин онлайн банк иштеп атыптыр, только немеңиз иштеп атыптыр да азыр. Эмнени иштеп атат дедиңиз? Котору жолу. Переводду айтасыз. Ошону айтасыз. Перевод эмнеге мен жасай албай атам деп, алар жооп бериш керек негизи. Иш болсо коркунуч деле жок да, жана. Коркунуч жок. Реестр жок да. Түшпөпсүз, баары коркунуч жок. Сиздин ошо операцияларыңызды жибергенде бир нерсе болгон, ошого бар тактап алсаңыз, ошо менен бүтүшөт. Рахмат. Так, баягы деме пин боюнча Омат дагы кайра кол көтөрүп укура эле не дейт экен. Жинтпайбыз. Омат, сөз сизде кыскара кылып айтыңыз, эмне вопрос дагы? Омат. Мен дагы рахмат связамын. Ону аватарымда сүрөт көрүнөт атабы, аватарымда. Ооба. Мага МВДдан ушундай отказ келди ишке, оформленияга. Сахароваң барып бүтүрүп кел дейт. Сахаровага киргени коркуп атам мен, мына паспортумду алмаштырган чыгып калабы деп. Bundan мурун фирмада иштегем, алган кийин переоформление болгондо ушинтип ишке албай койду. МВДдан ответ отказына деп. Сахарова 22 өткөм, анан кийин 25 өттүм, 2 жыл өтпөгөмүн. Сахарова бар. Февралда алдым, мартта оформленияда ушинтип МВДнын проверкасына келбеди, отказ келди деп мени ишке албай койду. Өтүшүңүз керек. Негизи коркпош керек. Сиз алмаштырган жоксуз да фамилия атыңызды. Эмнеден чочуланып атасыз? Мен түшүнбөй атам ушуну. Кийин алмашып алган да меники.
Pin тиешеси жок да ал. Кандай тиешеси бар? Мен түшүнбөй атам да. Сиздин фамилия атыңызды, отчествоңуз турат. Жаңы паспорт алып атасыз. Булар пинди көрбөйт. Пинди көрбөйт булар. Пин биздин немелерге жасалган да, жана Кыргызстандын соцфондуна, Кыргызстандын пенсионный ошол немелерине жасалган. Анан кандай пинди эмнеге андай неме алып алдыңыз билбейм, мен түшүнбөй атам да. Мен да ошо жаштык кылып, жаштыкта ошо алмаштырбасаң киргизбей коет экен, билип калат экен десе, ушундай жолго барып өзүм арман кылып отурам, бекер кылыппын деп. Ошо пинди көрбөйт экен. Анда Сахарова кенен эле кирип, мындай ответ келди МВДдан, көрүп бергиле десем керек экен да. Колуңузга алып алыңыз, буну распечатка кылып, же болбосо электрондон видео полностью көрсөтөсүз. Мен азыр ушунда легалдаштырып жүрөм 30 апрелге чейин деп. Бүгүн эртең барыңыз, бүгүн деле болот, бүгүн деле иштешет алар саат 8ге дери. Сахарада отурам. Отурасызбы? Ийгилик сизге, Алмат. Ийгилик. Так, урматтуу мекендештер, бүгүнкү эфирде жыйынтыгыбыз 1 саат дедик, бирок 1,5 саат болду эфир. Так как бүгүн мен кеч жумушка чыгам, 2 күн эс алдым, ошого бизде мүмкүнчүлүк болду. Рыспек Апарович деле чарчабадыңызбы, Рыспек Апарович? Жок. Жакшы, анда урматтуу мекендештер, эфирди жыйынтыгыбыз. Кол көтөргөн 5 адамды көрүп атам. Урматтуу мекендештер, тилекке каршы сурооңуздарга жооп бере албайбыз. Убакыт бүттү. Жетишпей калгандар сурообузду комментарийге жазабыз ушу каналда. Комментарийде бизде активный мекендештер Гүлнур, Гүлмира, ЖЖК, дагы ким, Икрам Куманбеков, Куба БМ, там кыскасы өтө көп биздин мекендештер активдүү аттарын атап кеттим. Баарыңыздарга ыраачылык. Ошо комментарийде жооп берип турганыңыздарга. Бири-бирибизге эң максат ошол да, каналдын ачылганы, YouTube каналды монун бар. Бири-бирибизге жардам бериште. Бул эң жакшы консультация, эң эффективный консультация. Баардыгыңыздар силерге тааныш, башыңардан өткөн суроо болуп калса, знакомый, ошого жооп берип коюңуздар. Ответ. Реакция басыңыздар бири-бириңиздерге. Бизге реакция басыңыздар, биздин каналга, видеолорго реакция басыңыздар. Бул жакшы нерсе да. Ошо реакция дагы аябай чоң жардам берет биздин иштергечи, адамга. Бири-бирибиздин мындай бири-бирибизге болгон сый-урмат, бири-бирибизге болгон мындай кандай десем, реакция жанагы положительный реакция да, бул реакция дегенчи. Ошондуктан комментарийлерге реакция басабыз, биздин постторго реакция басабыз, бири-бирибизге мындай байланыш активдүү болсун. Ошондо гана биз суроолорго жооп берүү мындай уланат. 1-2 адам, 1-2 юрист келип суроого жооп берип, ар бирыңыздарга бүтүрө албайт да. Биз жок кезде деле суроолорго жооп боло бериш керек каналдачы. Биз жоктук кезде деле, прямой эфир болгон кезде деле астында суроо комментарийдеги суроо жооптор боло керек. Кантип мен айткандай ошо бири-бирибизге реакция берип, бири-бирибизге жооп беребиз. Бири-бирибиздин опыттарыбызда, биздин алышкандарыбызда бар сабак алыш керек да. Айтайын дегеним ушул. Рыспек Апаровичке албетте ыраазычылык айтам. Баарыбыз Рыспек Апаровичке ыраазычылык айтабыз. Комментарийде, видеонун астында, YouTube'да бизге убактысын бөлүп берип, ушинтип суроого жооп берип турган үчүн жакында Рыспек Апарович дагы неден чыгып калат жагы. Кудай буюрса. Интернетте оңдосок, Рыспек Апарович дагы видеосу чыгып калат. Ошол түшүндүңүздөр, баардык суроолор негизинен түшүнүктүү эле болду. Реестр боюнча да көп суроо реестр боюнча болсо актуальный. Бул боюнча дагы маалымат алганга аракет кылабыз. Жана кийинки видеолордо дагы талкуулайбыз. Анда эмесе кийинки видеолордо көрүшкөнчө сак саламатта турабыз. Лайк басышты, каналга жазылышты унутпайбыз. Саламатта калыңыздар.